Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу чакырылгандар. Менин суроом кыска эле, бизде ветеринарный кызматкерлер бар да, туурабы? Ар бир чыккан товарды текшергендей эле, кайра кирген товарды да текшересиздер да, ошондой элеби? Ооба. Ошондо бизде мына кече Тойбос боюнча тиги Россия тарап бизге претензия коюп атпайбы? Ошондой бизде болду, деги болгонбу? Ошо сиздер тыкыр текшерип чыгарсаңар андай болбойт беле дейм да. Бул боюнча Тойбостун продукциясы текшерилген учурда биз тараптан 9 проба жөнөткөндөн таза чыккан. Бул жерден азыр дагы бир бүгүнкү күндө булардын жана специялар кошулгандан деген күнөм боюнча азыр 14 проба тапшырды. 14-төн отрицательный болду. Мындан сырткары да буларда андан башка да 40 бар экен. Бүгүнкү күндө алардын дагы тапшырып атат. Биз ошолордун баарын текшерүүдөн алып чыккандан кийин анан дагы жыйынтык чыгарабыз да. Ал эми жанагы эт боюнча эч кандай күнөм жок. Бул адал болуп эсептелинет. Бул жанагы адал боюнча бул Менэкономдо да бар. Адал индустриясынын өкүлдөрү дайыма ал жерде көзөмөл жүргүзүп турат экен. Рахмат, сиздики түшүнүктүү, бирок сиздин чыгарган экспертизаңыздын анализи менен Россия тараптыкы туура келбей калды да, туурабы? Дал келбей калды да. Эмне себептен анда? Мындай болот экен да. Адистердин айтуусу боюнча, эгерде ошол колбаса жанагы чочко эти менен жасалган колбаса менен бир туруп калган учурда да ДНКсы көрсөтүп калат деген ушундай айтылып атат да. Анын ичиндеги жанагы специялар көп кошот экен да. Ошол көрсөтүп калышы мүмкүн деген таянактар чыгып атат. Биз эми ошон үчүн болгон алардын специсин текшерүүдөн өткөрүп атабыз. Анан жыйынтыгында толук айта алабыз да. Мен айтайын дегеним, ошо сиздер дагы ушундай бир таза тыкыр текшерүүлөр болсо, ошо чет жактан кирген бизге продуктылардан да ушундай эч кандай бизде чыккан жок да. Ошентип чыгарсаңыздар, силердин иштегениңиздер көрүнөт эле да. Туура айтасыз. Бул маселе баягы эле акча каражатына барып такалып калып атат да. Бизге бөлүнөт, керектелет ушул лабораториялык иш-чараларга 55 миллион болсо, 9 миллион акча каражат бөлүнүп атат. Биз жанагы мамлекеттик пищевой мониторинг программанын алкагында эле ушуга каржыланып калып атат да. Эгерде жана толук кандуу болгондо биз ошол ар бир кирген продукцияны текшерүү алышыбыз керек милдеттүү түрдө. Буюрса, бул боюнча азыр иш жүрүп, бул иш колго алынат. Мен сизди түшүнбөй калдым да, сизге жетиштүү өлчөмдө акча каражаты бөлүнбөй, сиз толук иш алып бара албай атасызбы? Лабораториялык жанагы бизде тест набор, диагностикум деп коет да. Текшерүү үчүн. Ошого жетишсиз болуп калганда акыркы жылдары. Ошол себептен. Эгерде толук кандуу болгондо биз жанагы кирген баарына буюрса муну толук мүмкүн ала алабыз. Мындай болбойт да, сиз туура эмес жооп берип атасыз. Раз лаборатория ветеринарный бар болсо, каражат бөлүнөт, анан сиздерден ошо биздин элибиздин ден соолугу, коопсуздугу корголот да, туурабы? Сиз туура эмес жооп берип атасыз. Биз жүргүзүп атабыз. Анан бардык мындай жана акыбат болбой калган учурларды айтып атам да, негизинен жүргүзүлөт. Өзүңүздөрдө лаборатория иштейт, барбы? Иштейт. Анан эмне деп атасыз, мен түшүнгөн жокмун да. Сизге азыр каражат бөлүнбөсө, жетишпесе, анда толук сиз карай албайт экенсиз да, текшере албайт экенсиз да, жооп бере албайт экенсиз да. А эмне жөн эле существовать этип атасызбы? Жок, биз кээ бир показательдер боюнча, кээ бир эле.
кээ бири дагы ошо биздин жарандардын ден соолугуна, коопсуздугуна кирет да. Кээ бири дагы болбош керек да. Биз мунун үстүндө толук кандуу иш алып барабыз. Силер толук кандуу иш алып барганыңыздарда деп атам, ошо Тойбоско окшогон бир случай чыгат эле деп атам мен. Сиз туура түшүнбөй калдыңыз менин суроомдучу. Ошо жыйынтыгыңар жакшы эмес да, ишиңиздерди алып барганыңыздарчы. Ошону эске алып эми жакшы иштеңиздер.